Исламда Кадыр түн Рамазан айынын 27 түнү белгиленет. Бул түн 1000 айдан да артык өзгөчө кайырлуу түн болуп эсептелет. Түркияда Кадыр түн Кадир кечеси деп аталып, ушул түнү бардык мусулмандар Аллахка сыйынышып, тилектерин билдиришет. Бул түнү Аллахтын периштелери жерге түшөт жана пенделердин тилегенин берет деп айтылат Куранда. Рамазан айы берекеттин айы делип, ушул Кадыр түндү берекеттин убактысы дешет. Мухаммед пайгамбардан бириси сураган экен: бул түнү кандай дуба кылабыз десе, ал жооп бериптир: Аллах, сен кечиримдүүсүң, менин да кылган күнөөлөрүмдү кечир де. Ушул түнү сөзсүз ибадат кылгыла деген. Ден соолук, каниет, ырыскы, жайчылык, ыйман бардыгыңыздарга тилейбиз. Раббим ар бир сүйлөгөнүбүздү жетишкендик, ийгилик, мээрим жылоолосун. Аллахым азиз өлкөбүздү, элибизди, улуу динибизди ар түрдүү кыйынчылыктардан коргосун. Жамаатыбыз Раббибиздин уруксааты менен бүгүнкү ыйык Кадыр түндө Кадыр сүрөсүн сунуу менен сиздерге урмат көрсөтмөкчүбүз. Рамазан айы менен эле бирдикте Түркияда бул ыйык түнгө адамдар чоң маани беришет жана өзгөчө белгилешет. Ар жыл сайын кеч киргенден таң атканга чейин мечиттер толуп, ошол жерде Курандын сүрөлөрүн окушуп, намаз кылышып, зикир чалышып, Аллахтан ырайым сураша турган. Бул жылы Кадыр түндө коронавирус пандемиясына байланыштуу мечиттерге келүүгө тыюу салынган. Мына өзүңүздөр көргөндөй, учурда мечиттер аңырап бош турат. Kandilimizi evlerimizde Бул Кадыр түндө ар бирибиз үйлөрүбүздө көп каза намазын окуу, Куран окуу менен өткөрөбүз. Балдарыбызга, ата-энелерибизге, бүт элибизге, деги эле ислам дүйнөсүнө кайырдуу дуаларды кылуу менен Аллахка сыйынабыз. Мечиттерибиз ушул айдын 29-унда жума күнү ачылат. Кыйынчылыкты жеңебиз. önümüzdeki 29 Mayıs Мусулман мамлекеттеринин ичинен Түркияда динге берилген калктын негизги массасы жашайт. Бул түнү түркиялыктар үйлөрүндө гана дубаларын окуп, намаз кылышып, Аллахтан тилеген тилектерин, каалоолорун сурашат. Кадыр түндү эч ким бош кетиришпейт. Адатта Кадыр түндү ыйык түн дешип, үйлөрүндө таттууларды даярдашып, бири-бирине мечиттерге алып келип таратыша турган. Biz irmik helvası yaparız. Биз ырмыктан жасалган халва кылабыз. Аны даярдап жатканда майга кууруйбуз. Кууруп жатканда анын жыты чыгат. Жана аралаштырылып жатып дуба кылабыз. Дүйнөдөн өтүп кеткен жакындарыбыздын рухтарына багыштап Куран окуйбуз. Түрк калкы катары биздин ишеним ушундай. Иншаллах рухтарга жетер. Аллах да кабыл кылар. Аллах кечиримдүү. Баарыбызды саламаттыкта, бактылуу жашообузду уланттырсын. Бизди багыштасын. Devam ettirsin mutluluğumuzu, bağışlasın bizi. Merhabalar. Kadir Gecesi İslamiyet'te Саламатсыздарбы? Кадыр түнү 1000 айдан өзгөчөлөнгөн бир ыйык түн. Ушул түнү Куран Каримдин жерге түшкөн күнү деп белгиленет. Кечинде ифтардан кийин дуба этип, намаз кылып, Аллахка ыраазы болуу, мына ушуларды аткарабыз. Бул түнү мечиттер жабык. Ошондуктан ар бири үйүндө дуба кылышы керек. bu ibadetler arasında dua etmek. Рамазан айынын бул 27 түнү, Кадыр түнү, жер жүзүндө керемет өкүм сүрөт. Аллах периштелерин жөнөтүп, пенделерге ырыскы сунат. Мусулмандардын бардыгы буга маани бериши керек жана дуба кылуулары зарыл. Клара Кудайбергенова, Түркия, Анкара шаары.